Салам достор, сиздер менен Кызыктуу ТВ каналы. Бүгүн сиздерге Европанын эң түндүгүндө жайгашкан эң суук, ошону менен катар аябай өнүккөн өлкө Норвегия жөнүндө кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Видео башлаардан мурда сизден видеого лайк коюп, жана каналга жазылышыңызды суранабыз. Норвегия тарыхы аябай бай өлкө. Викингтердин мекени. Бүгүн ал дүйнөдөгү жашоочулары эң жакшы жашаган, тынч жана гүлдөө өнүккөн мамлекеттердин бири. Норвегияда жашоо деңгээли жана социалдык жактан коргоо деңгээли эң жогору. Бул мамлекет байыркы Скандинавия маданиятына кошулууну каалаган туристтерди гана эмес, ошондой эле бул жерде түбөлүккө калууга, ар кандай кыйынчылыктарды жеңүүгө даяр иммигранттарды кызыктырат. Норвегия түндүк Европадагы мамлекет. Скандинавия жарым аралынын батыш жана түндүк бөлүгүн ээлейт. Швеция, Финляндия, Россия менен чектешет. Борбор шаары Осло. Калкынын саны 5 миллиондон ашык. Норвегия тоолуу өлкө. Аймагынын көпчүлүк бөлүгүн Скандинавия тоолору ээлейт. Дарыялары көп, сууларынын башында гэстери көп. Дээрлик баардык электр энергиясы гидроэнергетикадан келет. Нефть, жаратылыш газы жана көптөгөн кен байлыктары бар. Балык уулоо боюнча дүйнөдөгү алдыңкы 10 өлкөнүн бирөөсүнө кирет. Норвегиялыктар деңизди сүйүшөт жана баалашат. Кыязы викинг ата-бабаларынын рухий мурастары таасир эткен сыяктуу. Алар суудан 200-300 метр алыс эмес жерде же анын түздөн түз көз алдында жашоону эп көрүшөт. Калкынын 80%-нын кайыктары же катерлери бар. Норвегиянын шаарларында жердеги таштандыларды көрүү чындыгында эле кездеше бербейт. Шаарлары абдан таза. Норвегияда орточо айлык маяна айына 5000–7000 еврого чейин жетет. Ошону менен эле катар Норвегияда баары чындыгында абдан кымбат. Бул жерде салыктар да чоң. Норвегия бул көрсөткүч боюнча Канада менен Жаңы Зеландияны басып өтүп, фьордтордун узундугу боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат. Фьорд бул эки тоонун ортосундагы деңиз суусу. Көлгө окшош болот, бирок туздуу. Өлкөнүн жолдорунда көбүнчө дыйкандардын жашылча жемиштер коюлган үстөлдөрү бар. Анын жанында баалар жана банка акчалары бар. Канча жемиш керек болсо, таразыга тартып, акчасын төлөп, сдача керек болсо, столдогу акчалардан сдачаны алсаңыз болот. Албетте, төлөбөй деле жемиштерди алып кетсеңиз болот. Эч ким көрбөйт да. Норвегиялыктар бири-бирине ак ниеттүүлүгүнө ушунчалык ишенет, азык-түлүктү же акчаны уурдап кетүү жергиликтүү жашоочулардын оюна да келбейт. Норвегияда талаптонуу же адам өлтүрүү улуттук окуя. Мындай оор кылмыштар сейрек кездешет. Норвегияда электр энергия абдан кымбат. 4 адамдан турган үй-бүлөнүн электр энергиясына 1 айлык чыгымдары 1000 еврону түзүшү мүмкүн. Норвегиялыктардын көпчүлүгү батирлерде эмес, жер үйлөрдө жашоону жактырышат. Норвегиянын түндүгүндө, айрыкча кыш мезгилинде күн сейрек кездешет. Кээ бир калктуу конуштарда ландшафтка байланыштуу күн такыр көрүнбөйт. Ошентип, сентябрь айынан март айына чейин Рюкан шаары курчап турган тоолордун көлөкөсүндө тоолор күндү толугу менен жаап турат. 2013-жылы шаарды жарыктандыруу үчүн борбордук аянтта күн нурун чагылдырган тоо кыркаларына 3 чоң күзгү орнотулган. Норвегия киши башына эсептелген электр автоунааларынын саны боюнча дүйнөдө биринчи орунда турат. Ошондой эле мамлекет экологиялык таза унаалардын күйөрмандары үчүн бир нече жагымдуу бонустарды берет. Мындай унааны сатып алууда салыктан бошотуу жана коомдук унаа токтотуучу жайларда акысыз унаа токтотуучу жайларды беришет. Дем алыш күндөрү дачада эс алуу Норвегиянын улуттук маданиятынын бир бөлүгү. Үй-бүлө, бош убактысын же мектеп эс алуусунан кийин норвегиялыктар токойлорго жана тоолорго көлдүн жээгиндеги бир үйдө өткөрүшөт. Ал жерде электр да, уюлдук байланышы да жок болушу мүмкүн. Норвегияда балыктар укмуштуудай көп. Балык уулоого лицензиянын кереги жок. Норвегиянын түрмөлөрү заманбап гостиницалардай. Кылмышкерлер арзан мейманкананын бөлмөлөрүнө окшогон ыңгайлуу камераларда жазаларын өтөшөт. Түрмөдөгү адамдарында телевизор, интернет, өз алдынча туалети жана ваннасы бар. Ар бир түрмөлөрүндө спорт зал, библиотека жана кухнясы бар. Кухнясында алар өзүнө тамак жасап алса болот. Түрмөдө чет элдик тил үйрөнүү курстары жана башка пайдалуу сабактар өтүп турат. Ар бир камактагы адамга болжол менен чөнтөк чыгымдарына күнүнө 600 сомдой акча берилет. Түрмөдөгү магазиндерден өзүнө керектүү нерсе сатып ала алат.
Мурун Норвегияда түрмөлөрдө кадимкидей эле тартип катуу болчу, азыркыдай шарттар жок эле. Изилдөөлөрдүн негизинде кылмышкерлер мурунку жашоосун токтото албай тургандыгы белгилүү болгон. Өкмөт тобокелдүү кооптуу реформа жасаган. Натыйжалар ушунчалык таасир калтыргандыктан көптөгөн мамлекеттер Норвегиядан үлгү алууга даяр. Достор, бул видео соңуна чыкты. Кийинки видеодо Швеция өлкөсү жөнүндө кызыктуу фактыларды айтып беребиз. Биз менен болуңуздар. Достор, видеону акырына чейин көрүп бүткөнүңүздөр үчүн рахмат. Кызыктуу ТВ каналына сөзсүз жазылыңыз. Видеолорду биринчилерден болуп көрүш үчүн коңгуроону басыңыз. Видео жаккан болсо лайк басыңыз. Ошондой эле комментарийге өзүңүздүн ой пикириңизди калтырыңыз. Көрүшкөнчө.